Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Канчыбек Кыдыршаевич. Мен Сабырбеков Талил, мен Сабырбеков Акталилдин апасы болом. 5 баланын энесимин. Мен балдарымды 4-июлда 2024-жылы жалган маалымат менен болбогон нерсени, кылмаган нерсени кылды деп ак жерде күгүзүп камап отурушат. Бир гана сенден сурадым. Акыйкаттык сот болсун, өзүңөрдүн көзөмөлүңөргө алып, жардам берүүгөндү сурадым. Туура түз чечим чыгарып бериңиздер. Жаш балдарым жашоосуна балта чаппаңыздар. Бир гана сурадым силерден, Садыр Нуркожоевич, Канчыбек Кыдыршаевич, өтүнөм силерден. Күйөөсүн бычактоого шектелген аял кармалды. Ден соолукка атайлап залал келтирген шектүүлөр кармалды деп Чүй областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Милицияга 19 январда болжол менен саат 13:20 чамаларында Ысык Ата райондук ооруканасына бычакталган бейтап келип түшкөнү тууралуу кабарланган. Маалыматка ылайык бейтап кайра жандандыруу бөлүмүнө киргизилген. Аталган факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен каттоого алынып, шектүү катары 1988-жылы туулган БГ аттуу жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөнүн маалыматына ылайык жабырлануучу менен шектүү жарандык никедеги жубайлар 19 январда майрамдап отурганда алардын ортосунда чыр чыгып, аялы күйөөсүнүн курсагына бычак кезеген учурда тергөө уланууда. Маалымат булагы Баракелде. Бишкекте аялын өлтүрүп алган жаран милицияга өзү чалган. Бишкекте жаран чырдан улам аялын өлтүрүп алганын айтып, милицияга өзү чалган. Каргаша 19 январ күнү кечки саат 20:30 чамасында болгон. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу жөнөтүлүп, адам өлтүрүү фактысы тастыкталган. Факт боюнча 1974-жылы туулган жаран кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Соттолгон адам жүрөк кармап өлгөн. Жаза аткаруу кызматы колониядагы киши өлтүрүү тууралуу маалыматты жокко чыгарды. Жаза аткаруу кызматы социалдык түйүндөрдө Кыргызстандын колонияларында атайын күчтөр репрессияларды улантууда жана буга чейин адам өлүмү катталган деген билдирүүгө жооп кайтарды. Ошол эле учурда жаза аткаруу кызматы абактан каза болгон фактыны тастыктады. Бирок ал адам жүрөк оорусунан улам каза болгонун баса белгиледи. Пара алууга айыпталган судья айып пул менен бошотулду. Пара алууга айыпталып 5 жыл мурун кармалган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Максат Орозбековага өкүм чыкты. Бул тууралуу журналисттерге шаардык соттон тастыкташты. Белгилегендей, Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 2024-жылдын 8-июлундагы өкүмү менен ОМА Максат Орозбекова Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин жооптуу кызматты ээлеген кызмат адамы тарабынан опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Республикалык соттун чечими менен 20 000 эсептик көрсөткүч, башкача айтканда 2 миллион сом айып салынды. Ага ини Жапаровдор канча киреше тапкан жана канча мүлкү бар? Салык кызматынын мамлекеттик кызматкерлердин 2023-жылы тапкан кирешеси тууралуу декларациясы жарыяланды. Былтыр декабрда кызматтан кеткен Акылбек Жапаровдун декларациясында мурдагы жылы 2 миллион 826,16 миң сом киреше тапканын, аянты 77,5 чарчы метр батири бар экени жазылган. Ал эми анын иниси Рахатбек Жапаров 1 миллион 77,15 миң сом киреше тапкан. Анын ээлигинде үй же жер жок, бирок ал 1 миллион 190 миң сомдук унаасы, баасы 6 миллион сомго жеткен жылкылары, 5,15 миллион сомдук уйлары, 3,15 миллион сомдук кой эчкилери, 1,15 миллион сомдук эмереги, 1,13 миллион сомдук үй тиричилик техникасы, 1 миллион 150 миң сомдук зер буюмдары жана 525 миң сомдук аудио, видео жана башка техникасы бар экенин көрсөткөн. Рахатбек Жапаров 2020-жылдын октябрынан тарта жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеп, жакында эле 14-январда кызматтан кеткен. Орусияда белгилүү актёрдун унаасынан аялдын жансыз денеси табылды. Белгилүү орус актёру Гоша Куценконун унаасын багажынан аялдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Шот телеграм каналы жазды. Актёрдун Запорожец унаасы Москванын Кутузовский проспектисиндеги үйлөрдүн биринин коросунда токтоп турган. Унаа ачык болчу аялды өлтүрүп, актёрдун унаасына салып койгонго шектөөнү полиция кармаган. Ал 30 жаштагы Альберт Абдуллин аттуу бир нече жолу соттолгон жаран болгон. Айрым маалыматтарга караганда кылмышка шектүү
күчтүү аялды бычак менен кеминде 12 жолу сайып, токтоп турган актердун унаасынан салып качып кеткен. Актер унаасын бекитүүнү унутуп калган. Гоша Куценко 2019-жылы туулган шаары Запорожье шаарынын элесине арнап Запорожец унаасын сатып алган. Актер унаасын Москвада дайыма айдап жүрчү. Маалымат булагы Супер KG. Депутат Элдар Абакиров Бишкекке метро курууну сунуштады. Бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында депутат Элдар Абакиров Бишкектеги темир жолдун ордуна метро курууну сунуштады. Эл өкүлү муну менен экологиялык абалды жакшыртабыз деген пикирин айтты. Менде сунуш мындай да, мен ойлоп таптанган жокмун. Көптөгөн аналитиктер сунуш берип атат. Ошол темир жолду биз метрого айландырсак, анткени себептер көп. Америкада ошол шаардын ортосунан чоң автобамдарды өткөзгөн шаарлар көп. Алар абаны тазартыш үчүн автобамдардын ордуна темир жол кура баштаптыр, метро. Анткени биз азыр Лев Толстойго чоң трасса куруп салсак, бул аба кирдеткичтин эң чоң булагынын бирөөсү болот. Биз ал жерде тез жүргөн метро кура алсак, мунун себеби өтө көп. Биз биринчиден Кара-Балтадан баштап Токмок, Балыкчы, андан ары буйруса Жалал Абад, Ошко чейин темир жол курулса, например, Оштун центринен отуруп, Бишкектин центрине тез жүргөн поезд менен келип түшүп калсаң, кандай сонун. Андан ары мүмкүн Алматыга, Ташкентке биз мындай айтканда арканды бир 10 жыл, 20 жыл алдыга ыргытсак, ана шаар ичинде Балбак Зарылкабиштин мындай вертикалдуу жүргөн бир 2-3 жолун монорельс түрүндө же монорельс эмес түрүндө бир темир жол жазсак, мен ойлойм, эң туура метро болобу, монорельс болобу, бул деген бүгүнкү күндө биздин жол инфраструктурасын модернизациялоо, жаңылатуу маселесин да чечет. Андан сырткары ушул смогторду. Бир гана маселе бар. Бул эки долбоорлордун эң кымбат деп айтса болот бүгүнкү күндө. Биз өткөн бир сессияда мен сизге убада бердим менен, мен Элдар Кулманбекович, мен инвесторлор менен жолугуу болот деп. Тилекке каршы бул инвестор эмес, алар өздөрүнүн кызматын сунуштап келиптир. Бирок биз ага азыркы учурда бюджетибиз алыбыз жетпейт, эми ачыгын айтыш керек.